Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде Радио Клиника 118 программасы, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстанда коронавирус жана пневмониядан жапа чеккендер көбөйүп жатат. Вирус өлкөдө катталган алгачкы күндөрү каза болгондор бирден катталган болсо, акыркы мезгилде оорудан көз жумгандар күн сайын чыгып жатат. Июнь айынын ортосунан бери коронавирус менен өпкөнүн сезгенүүсүнө чалдыккандар кескин көбөйдү. Мындан улам дарыгерлер обочолонуу режимин сактоого чакырууда. Мындан тышкары соңку мезгилде өз алдынча дарыланууга өткөндөр дагы бар. Обочолонуу вирустан сактанууга канчалык салым кошо алат? Оорудан дарылоодо кандай эффективдүү ыкмалар колдонулуп жатат? Ооруп айыккандар кандай эрежелерди карманышы керек? Ушул жана башка суроолорго медицина илимдеринин доктору профессор Сапарбүт Тобокалова жооп берет. Угармандарга дагы эскерте кетели, эгерде сиздерде дагы жугуштуу коронавирус менен пневмонияга байланыштуу суроолор болсо, 39 19 33 телефон номери аркылуу адиске байланышып жооп алсаңыздар болот. Бизде азыр түз байланышта профессор Сапарбүт Тобокалова бар. Сапарбүт Тобокаловна, саламатсызбы? Саламатсыздар. Сиз бизди угуп жатасызбы? Да. Күндөн күнгө жаңы учурлар чыгып жатат, албетте көп санда. Бул албетте бизде гана эмес, дүйнө жүзүндө көптөгөн өлкөлөр азыр ушундай оор жагдайды башынан өткөрүп жатпайбы? Мына азыр пандемия жана эпидемия деген терминдерди колдонуп атабыз. Деги эле бул экөөнүн айырмасы эмнеде? Азыр бизде эмне болуп жатат? Түшүндүрүп берсең. Биринчиден бизе мына коронавирусту гриппке окшош же грипптин бир түрү деп башында түшүнгөнбүз. Ошо гриппти алсак, ошо гриппке окшогон сасык тумоолор да бар. Ошолордун арасынан грипп эң оор өтүүчү оорусу болчу. Эгер биз мына бул тарыхка таянсак, грипптин пандемиясы 3 жолу болду. 80 жылдын ичинде 3 жолу болду. Пандемия деген эмне? Качандыр бир жаңы вирус болобу, же жаңы бактерия болобу, ушул ооруну чакырган, илдетти чакырган себеп бул вирус. Ошол жаңыдан пайда болгондо бүт дүйнө жүзүндөгү адамзаттын ошол вируска иммунитети жок. Бирок бардык адамзат ошол вирус менен ооруйт. Ошондо бир дүйнө жүзүнүн калкынын бардыгы ооруйбу, жарымы ооруйбу? Ошондо пандемия деп коет. Себеби бул аябай бат таркалып, дүйнө жүзүндөгү көп мамлекеттерди камтыган оору. Мына эпидемия деген бизде жылда эле болуп атат. Бул жана сезону менен, убагы менен кышында болчу грипп. Бул эпидемия. Эми мына бул пандемия дегендин өзүнүн дагы бир элге тийгизүүчү таасири бар да. Мына бул башка ооруларда эле башында азыраактан башталат. Анан кийин оорунун ортосуна жеткен учуру бар, туу чокусуна жеткен учуру бар. Анан кандай оору болбосун, канча убакытка созулбасын, ал аз-аздап басаңдай баштайт дагы, азайып, анан кийин жоголот. Ошол бул сезон жөнүндө сөз кылсак, жоголот дегенди билдирет. Анан мына оорунун чыкканына, катталганына мындай жарым жылдан ашык убакыт өтүп кетти да. Сиз дагы окумуштуу илимпоз катары эмне дейсиз? Мына айрым окумуштуулар айтып жатышат, экинчи толкун болот, же болбосо жазга чейин барат деп. Андан башка дагы пикирлер арбын жарыяланып жатат да. Деги мындай оору токтойбу? Мына дүйнө жүзүндөгү саламаттык сактоо уюму бар. Ошол чоң уюмдагы айтып атат. Бул болжомолдоо, пандемияны прогноздоо бул абдан опурталдуу иш. Бул аткарылбай да калышы мүмкүн деп. Анын айткан себеби бул коронавирус жаңы оору болуп атат. Эч дүйнө жүзүндөгү адамзатта тажрыйба жок. Былтыр мындай өттү эле, 5 жыл мурда өттү эле, быйыл мындай кандай өтөт эле деген тажрыйба жок. Ошондой болгонченде дагы биз коронавирусту гриппке окшоштуруп аткандан кийин бул оорулар, вирустук оорулар көбүнчө мына коронавируске биздин Кыргызстандын калкынын 3төн 1 ооруп чыгат. Билинбеген, таптакыр билинбеген формасы менен, жеңил формасы менен,
орточо жана оорундуктагы формасы менен. Бул ооругандар айыгып, анан иммунитет пайда болот. Бул иммунитет жөнүндө дагы билбейбиз. Канча айга иммунитет туруштук берет, канча жылга иммунитет болот деп. Дагы эле ошо гриппке салыштырмалуу, эгер ошо грипптин бир эле түрү менен ооруган болсо, анда иммунитети 3 жылдан 5 жылга чейин созулат. Биз абдан ушу күтөлү, ошо коронавирусту ооругандарга 3 жыл 5 жылдык иммунитет пайда болот деп. Жанакы 3төн 1 ооруп чыгат дедик, калган оорубагандар экинчи бөлүгү. Булар эң башынан баштап өзүн оолактатып, контактка кирбей оорубай калгандар. Булар оорубай эле калышат бул пандемияда. Эгер өздөрү кайра шарт түзүп, оорулууларга кошулуп албаса. Бирок кийинки жылы болобу, же бул коронавирус кайра кайрылып канча убакытта келет, алар ооруга кабыл алуусу абдан жогору. Алар ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин Кыргызстандагы кырдаал боюнча мына биз өзүбүздү дагы күнөөлөбөйбүз да. Ошо башында карантин кылып баары эшикке чыкпа дегенде бизде 10го жетпеген учурлар болуп, анан 30-40 гана болуп атты. Ошол маалда дагы ар түрлүү сөздөр кетти. Медиктердин арасында дагы ушундай сөздөр болду. Бул оору жок эле ооруну ойлоп чыгышты, анан дагы көп сөздөр болуп кетти. Эгер ошол бойдон карантинди катуу кармап чыгарбай койгондо, коронавирус бизде аз болот болчу. Бирок мына биздин элдин түрүнө карап, эгер чыгарбаса, биз ашы жок калдык, наны жок калдык, оорусак да эшикке чыгабыз дегенде, мына өзүңүз көрүп атасыз, буга эч бир башка далилдин кереги жок. Оорунун көбөйгөнү ушудан. Экинчиден, эми бул Кыргызстанга келген эле топонсуу аламат эмес. Мына эң өнүккөн мамлекеттерди карап көрөлү. Мына Англияда ушул коронавирустун жугузуп ооруган учуру 246 миң болду. А ошол 246 миңден 35 миңи чыгым болду, каза болушту. Эмне үчүн? Бул Англия, Европа деген аябай өнүккөн өлкөлөр. Булар биз ушунчалык тазабыз, ушунчалык маданияттуубуз. Бизде жугуштуу оорулар өтө аз. Ал дагы ошо келгиндердин санынан болуп атат деп Англияда, Европанын көп шаарларында жугуштуу ооруларды жаткыза турган оорукана, больница жок. Аларды ушу жалпы гана ооруканаларга жаткызчу. Ошолорго салыштырмалуу мына Орто Азиялык мамлекеттерде жугуштуу оорулар илгертен бери эле көп болгон үчүн бизде ошол больницалар бар алар. Ошон үчүн бат-бат ошо больницаларга жаткызып, алар дагы өзүнүн ролун ойноду. Мына дарыгерлер, адистер бүт баары тең айтып атат, күндөн күнгө ушул коронавирус оорусунан сактануу жолдорун сактангыла деп атат, обочолоңгула деп кеңешти кайра берип жатасыздар. Бирок аны дагы кабыл алгандар бар, укпагандар дагы бар. Эффективдүү алдын алуу жолдорун эмне деп атайсыз сиз? Жолдору барбы? Көп оорулардын эң эффективдүү жолу бул эмдөө, вакцина. Ошондо бул вакцина деген, вакцинаны организмге киргизүү деген, бул ооруп айыкты дегенге тете. Ошон үчүн вакцина бергенде иммунитет пайда болуп, бир нече жыл бул ооруга чалдыкпай калышы керек. Азыр вакцинанын акыбалы кандай болуп атат? Бүт мамлекеттер ошо вакцина жасаганга, коронавируска гана жалгыз вакцина жасаганга аракеттенип атышат. Кээ бирлери мына биздики даяр болуп калды, мына Россияны айтылып атат, ошол военный медиктерге жасалды. Сайып көрүп да изилдөөлөрдү жасап, мына болуп калды деп атат.
бирок буга биз токтоолук менен мамиле кылышыбыз керек. Вакцина таптаза болуп, өмүргө зыян келтирбей турган вакцинаны жарым жылдын ичинде ойлоп чыгарып, анан кийин аны элге жеткизүү бул практически мүмкүн эмес. Ошон үчүн бул коронавирустун азыркы каттамында, азыркы болуп атканда вирус вакцинацияга биз эч кандай көңүл да бөлө албайбыз, ага көп ишене да албайбыз. Ошон үчүн дагы эле болсо бардыгы өздөрү азыр эми өзүңүздөр эле байкап аткандырсыз. Мурдагыда үйүңөргө киргиле чыкпагыла десе атайлап кубалап киргендей болуп атты эле. Азыр эми мына реалдуу коркунуч түзүлгөндөн кийин элдин баары өзү мүмкүн болушунча эшикке чыкпай, эч кимге каттабай калды. Мына жогоруда мен айтып өткөндөй, азыр мына жуккандар ооруп бүтүшөт. Жаңы жогуулар болбосо, буюрса баары жакшы болуп бүтөт. Менимче ошол 1-2 жуманын ичинде бизде коронавирус басаңдайт. Анан мына вакцина жөнүндө сөз болуп атат. Азыр буга чейин вакцина күзгү кышында пайда болгон ОРВИ, ошол сасык тумоого вакцина алгыла деп мындай кеңеш берчү элеңиздер да, жана алдын алуу жолу катары. Анан азыр ушул тапта ошол вакциналарды алуунун канчалык кажети бар? Ошол канчалык бир жардам көрсөтө алат? Эми биз жанакы колдо бар алтындын баркы жок болобуз да. Бул адамзат ошондой жаралып калган. Мына мен айттым, жанакы сасык тумоо деген грипп, парагрипп, аденовирус, риновирус жана башкалардан турат. Ошолордун эң оору бул грипп болчу. Жана мен башында айтып кеткендей, 18-жылы испанский грипп деген чыккан, грипптин жаңы вирусунун түрү. Ошондо дүйнө жүзүндө 40-50 миллион адам каза тапкан. Ошон үчүн грипп дегенде эле адамзат үчүн бул абдан оор илдет. Гриппке каршы вакцина бар. Ал ошо Кыргызстанга кирген 2005-жылдан бери болуп калды. Башында көбүрөөк элдер гриппке каршы вакцина алып жүргөн. Кийинки убактарда көнүмүш болуп, грипп деген баары бир болот экен да өтөт экен дегендей кайдыгер мамиле болуп, бизде азалып калды. Бирок эми быйыл гриппке дагы элдер көп вакцина алат. И туура кылат. Себеби грипптин вирусу коронавируска жакын. Экинчиден пневмония деп атабыз, ошол жанагы коронавирусная пневмония, бул жанагы бактериальный пневмония эмес. Ошол пневмонияга каршы вакцина бар. Пневмовакцина деген. Аны дагы элдер азыр көп сурап, көп сайып калышты. Себеби муктаждык көтөрүлдү. Оорулар пайда болду. Мына азыр пневмониядан, өзүңүз айткандай, пневмониядан жабыркап жаткандар көп болуп жатат. Бир суткада эле 40тан кишинин мындай өлүм учурлары да катталып жатпайбы? Чыгым болуп атат. Эмне себеп буга? Бул азыр пневмония чындыгында бул коронавирустук пневмония. Себеби мунун өзгөчөлүгү бар. Бул бүгүн эле чыга калган жок. Атипичная пневмония деп бул 2002-жылы да болгон, 2012-жылы да болгон. Башталганда дагы ошол Сауд Аравияда биздин мусулмандар ажылыкка барганда ошол жактан башталган. Анда да Кыргызстанда даярдыктар болуп, аэропорттон баштап эле ушундай окуулар жүргүзүлгөн. Но анда Кудай жалгап бизге жеткен эмес. Азыркы пневмония ошол негизинен бүт оорунун башталышы, өнүгүшү коронавирусный ооруга окшоп турат. Анан мен ушу биздин элге бир нерсени айтайын дедим эле. Бул адам ооруганда грипп менен ооруйбу, коронавирус менен ооруйбу, бөйрөгү ооруйбу? Эң биринчи ооруну Кудай мага ооруну жиберди.
Adan кийин ойлойт, эмне үчүн мага жиберди, мен кайсы жасаган күнөөлөрүм үчүн деп. Бул бүт дүйнө жүзүндө болгон адамзаттын ооруга болгон реакциясы. Экинчиден, биз өзүбүздүн кылган күнөөлөрүбүздү эч качан мойнубузга албаган үчүн, эгер биз күнөө жаман кылып койдук десек жасабайт элек да. Күнөө бар. Бирок адамзат ушундай жаралып калыптыр. Бул сырттан себеп издей баштайт, сырттан күнөөлүүнү издей баштайт. Мына азыркы биздин учурда алыс кетпейли дегенде, эң ким күнөөлүү болгонго эң ким жакын? Мисалы, дарыгерлер. Ошондо адам ойлойт, бул дарыгерлер мени оорутпаш керек эле, оору Кыргызстанга кирбеш керек эле. Ушулар күнөөлүү, мен чакырсам скорый убагында келген жок, дарыгер мага чуркап чыккан жок, дарыгер мага 2-3 жолу жаткан жериме келген жок деп, жалаң гана бул жүктүн бардыгын ушу башка бирөөгө арта баштайт. Экинчиден, мына мен азыр да көзүп таң калып атам. Бул күнөөнү ким кайда иштебесин, өзүнүн жетекчилерине коюп атат күнөөнү. Ал аны жасаган жок, ал барган жок, ал кылган жок, ал берген жок дегендей. Мына менде Instagram деген дагы жок, Facebook деген да жок, WhatsApp деген дагы жок. Мага алардын кереги жок, менин ага эч кандай убактым жок. Бирок интернеттен электронный почта бар. Мен анда-санда ушул жаңылыктарды телевизордон тышкары ушул YouTube'дан көрүп калып, абдан жүрөгүм ооруп атат. Мисалы, мына бир биздин эле кесиптешибиз экен, реаниматологмун дейт, ону уламдан улам көрсөтүп атат. Ага да бир кызыктарлар бардыр деп ойлойм. Ал ошол башкы дарыгери Жусуп Бошкоевду мага записка жазып паланды жаткыз деп атат, пастанды жаткыз деп атат, оорулууларга жаткызбай атат деген таризди айтып атат. Мен айтат элем, бул Жусуп Бошкоевду мен жакшы билем, ал биздин институттан чыккан мыкты жетекчи. Деги эле ошо пневмониянын коркунучун айтып берсеңиз, кандай? Ошону айтып коркунучун айткан атам. Себеби, эгер алар больницага келгендин бардыгын жаткызып койсо, 2 саат эле больница толуп калат эле. Калгандарды аябай катуу пневмония болуп коркунучтуу келгендерди жаткызганга орун жок болуп калат болчу. Ошон үчүн ар бир жетекчи 3-5 орунду кармап турат, резерв кылып, ошондой катуу учурларды жаткызалы деп. Биз ошол жетекчилерибизди дагы, врачтарыбызды коргоп, ошолорду дагы түшүнүшүбүз керек. Пневмониянын коркунучун айталы. Биринчиден, коронавирус болгондо мунун жугуу жолдору көп болуп, негизинен экөө болуп атат. Ошо жугуу жолдоруна байланыштуу оорунун белгилери дагы өнүгөт. Мисалы, эгер дем алуу жолдору менен жукса, ал вирус дем алуу органдарында жайгашып, канына өтүп, анан кийин ошол вирус канын суюлтуп, кровоизлияние деп коет. Ошо кан чыгып кетет, өпкөгө чыгып кетет. Экинчи да бир жолу азыктар, тамак, аш азыктар аркылуу жугушу мүмкүн. Анда ичегиде дагы иммунитет органдары бар. Ичегинин дагы клеткаларын биринчиден жабыркатып, анан дагы эле баары бир канга түшөт. Эмне үчүн ошол ооздон кетеби жугуу, дем алуудан кетеби, баары биригип биринчи дем алуу жолдорун бузат жана пневмонияны. Себеби вирустун тубаса касиети бар. Ошол дем алуу жолдоруна жана өпкөнү жабыркатуу деген. Кайсы белгилери? Ал белгилерди биз тынбай эле айтып атабыз. Мен 3 айдан бери ошол информацияны эле берүүнүн үстүндөмүн. Эң биринчи, дене табы көтөрүлүшү мүмкүн же көтөрүлбөшү дагы мүмкүн. Бирок чыйрыгуу,
бүт денесинин бардыгы сайгылашып оорулошуусу. Экинчиден жөтөл, көбүнчө кургак жөтөл, тамагы кычышкансып ооруйт. Андан тышкары ушул менен эле өтүп кетиши деле мүмкүн. Бул бир оорунун жеңил белгиси дейли. Пневмония өткөн маалы кандай, биз ошону өткөрүбешибиз керек. Убагында оорулар дарыгерге кайрылып, ооруканага жата турган болсо жатсын дегенде. Эң биринчи өзүнүн дем алуусун адам карап туруш керек. Кадимкидей адам дем алганын өзү деле сезбейт. Бул табигый болуп аткан эле нерсе. Бирок ооруп атып пневмония болгондо дем алуусу бат-бат болуп калат, кыска дем алып калат. Ошондо ар бир ооруп аткан жаран дем алуусун эсептеш керек, санаш керек. 30дан жогору болуп атса, 35-40 жолу 1 мүнөттө дем алып атса, бул пневмониянын белгисин билдирет. Экинчиден, азыр адамдар өзүнүн тамырын деле кармап эсептесе болот. Анда дагы бул тамырдын согушу 100дөн ашып кетет. Ал дагы ошол жүрөктүн кыйналып иштеп атканын билдирет, дагы пневмония болуп атканды билдирет. Адан тышкары бул адамдын жалпы сезүүсү болуп атат. Башы айланып, отура калып, эч кыймылдаганга шайманы келбей атат. Телевизордон да көрүп атасыздар. Бул дагы ошол оорунун белгилери. Экинчиден, азыр бүт адамдар кайсы жери оорубасын эле коронавирус окшоймун деп ошого тогоп калды. Ал дагы бир алдың жакшыдыр. Бул адамдарды убагында өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, азыр көп приказдар чыкты. Кайсы жерге барып кайрылуусун тактайт. Бирок ошол эле учурда дагы бир жагы болуп атпайбы? Мына кээ бирлер тынчсызданып, алдын алып, дарыгерлерге барып, бери дарылоо мекемелерине барып кайрылганга аракет кылып атышат. Дагы бирөө болсо кичине жөтөлүп калса же башы ооруп калса деле бир чоочулап, тынчсызданып, айрымдары бир дүрбөлөңгө тушкан, паникага алдырган дагы учурлар болуп атат. Биз азыр бул суроого жооп берүүдөн мурда Сапарбү Топокаловна бизге байланышка угарманыбыз чыгып калыптыр. Суроосун кабыл алып коелук. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Assalamu alaikum. Siz aytып атасыз, мисалга турган болсок, капиллярды кан тамырлардан кан агуу башталат деп. Эми адамдын канында эритроцит деп аталган бүрчүкчө бар. Анын тегерегинде лейкоциттер бар. Лейкоциттердин негизи кызматы канга түшкөн бактерияларды, микроорганизмдерди, ошондой эле палычкаларды талкалап аларды жок кылганга жөндөмдүү болот. Ал эми көпчүлүк учурларда шаарда жашагандарды кыймыл аз болгондуктанбы, негедир ошо лейкоциттер, эритроциттерди коргой албай атат. Ошо эменин иммунитетин начардыгынанбы, же лейкоциттердин азсыздыгынанбы, же адамдардын аз кыймылынанбы? Алимов. Рахмат. Сиз абдан бул даанышман киши экенсиз, көрүнүп турат. Бул жана вирустар жанакы жугуу жолдору менен ошол өпкө аркылуу канга түшөт. Ошол канга түшкөндө сиз туура айттыңыз. Бул канга түшкөн микроб болобу, вирус болобу, кан аны өлтүрүүгө, организмден сүрүп чыгарууга аракет кылат. Бирок ал убакытты талап кылат. Кээ бир ооруларда 2 күн, 3 күн канда вирустар бар болуп, кээ бирде 1 жумага чейин жеткен учурлары бар. Ошондо чындыгында эгер адам көп кыймылдап, жанакы көнүгүүлөрдү жасап кыймылдуу болсо, аларда оору жеңилирээк өтөт. Бирок канча айтканыбыз менен дагы вирус өзүнүн ишин жасайт. Мына жанагы суроого келсек, паникага алдыргандагы учурлар болуп атпайбы? Деги эле коркуу абалы өзү эмнеге алып келиши мүмкүн? Сиз адис катары бул багытта эмне кеңеш айтасыз? Бул коркуу абалы мен жогоруда айткандай, бул коронавирус өпкөнүн же дем алуу түтүкчөлөрүнүн эле оорусу эмес.
бул бүт адамдын тулку боюнун нерв системасынын оорусу. Ошого адам буга чейин кандай адам эле, жеңил беле, бат ачуусу келип кеткен адам беле, же эч кимге билдирбеген, унчукпаган ичинден сызган адам беле, ошолор ар түрлүү ооруну көтөрүшөт. Бирок мен дагы ушундай учурда ошол адамзаттын бардыгы сырттан айтылган сөздөргө, сырттан айтылган учурларга аябай сезгич болуп калат. Тынбай угуп, тигиде оору мындай болгон экен, буда оору мындай болгон экен, адан жакшы болуптур, тиги будан мындай жаман болуп калыптыр деген учурлар абдан чоң таасирин тийгизет. Ошон үчүн мен дагы бир сыйра айта кетет элем. Ооруну салмактуулук менен, сабырлуулук менен көтөрүш керек. Аны көтөрүш үчүн оору өзү кандай болуп өтөт, кандай учурда жакшы болот дегенди көкүрөккө түйө жүрүш керек. Ошол учурда адам өзүн жакшылыкка багытташ керек. Жакшы нерселерди уккусу келип, телевизордон болсо дагы бир жакшы программаларды көргүсү келип, анан зор ишенич болуш керек. Мен мейли кошунам катуу ооруп калыптыр, тагдыр экен ооруп атат. Бирок мен башкаданмын да, менин оорум башкача өтөт. Мен бул ооруга катуу күрөшөм деген багытта болуш керек. Тилекке каршы азыр ошол адамдардын ооруп, паника болуп турганын пайдалангандар дагы көп болуп атат. Мына мен дагы бир айтып коеюн. Ошо немеден көрсөтүп атат, бир ооруган жаш келин араң сүйлөп атат. Ооруп калыптыр, сен ооруп атасың, ошол жакшы болуп калышың жөнүндө ойлон. Ал ошо эфирге айтып атат. Эмне үчүн президент жогорку кеңештин шайлоосун коет. Эгер шайлоочулар келсе, мен эшигим ачпайм деп айланып кетейин. Бул мамлекеттик иш. Убагында болуп аткан шайлоо, бир күндө өтүп кетип турган нерсе. Ал сени эмне үчүн ошончолук кызыктырыш керек? Сен ал шайлоочуларга эшик ачпай коюш үчүн ошол маалда аман болушуң керек, ден соолугуң болуш керек. Ошон үчүн жакшы нерсеге көңүлүңдү багытта. Ар кимдин айтканын сени кол жоолук кылып атайлап сүйлөткөндөрдүн жолуна түшпөгүн, бул жакшылыкка алып барбайт. Биз баарыбыз ушул аламат болуп аткан коронавирустан жакшы ой менен, жакшы пейил менен биримдикте чыгып кетели. Болбосо бул абдан зор кыйынчылыктарды Кыргызстанга туудурат. Сапарбек Тобокаловна, дагы бир жагдай, мына азыркы тапта өзүңүз да көрүп атат чыгарсыз, рентген томографияга түшөбүз деп өз алдынча бир кезек күткөн бир ушундай бир жагдайлар дагы жаралды да, негизи рентген компьютердик томографияга кайсы учурда түшүүгө сунуш бересиздер? Өз алдынча барып түшүп аткан туурабы? Коронавирус көп учурда грипп катары өтүп аткан учурда эч кандай рентгендин кереги жок. Азыр дарыгерлер, оорулар өздөрү деле өзүнүн оорусун чамалап калды. Пневмония деп көп учурда жана коронавируска анализ тапшырып, коронавирус чыкпай, бирок пневмониянын сезгенүүнүн белгилери пайда болуп, ошол учурда биринчиден канын тапшырсын, общий анализ крови деп, ошодон билинет. Анан кийин дарыгерлер анын өпкөсүн тыңшайт. Ошондо анын дем алуусу начарлап, бат энтигип дем алып калган учурлар бар. Ошол маалда компьютерный томография болобу, рентгенге түшсө болот. Себеби компьютер дагы, рентген дагы бар нерсени гана көрө алат. Эгер ал пневмония эмеле башталса же жок болсо, ал аны көрө албайт. Оорулуулар ошол кезекте туруп, кайра бири-бирине жугуп, оорусу оорулуп калып атат. Ошон үчүн ал компьютерный томография, рентгендерге дарыгердин жолдомосу менен гана барыш керек. Мына вирустун катталганына жарым жыл болуп калды деп айтып атабыз. Деги эле буга таасир берген кандай бир ыкмалар бар?
Эми мына бул оору башталгандан бери мына биз отпускага чыккан жокпуз. Биз бүт мына дарыгермин деген эле дарыгерлерди көз оорунун врачы болобу, кулак оорунун врачы болобу, травматолог болобу бардыгын коронавирус менен ооруган адамдарга жардам берсин деп 5 күндүк программа түзүп окутуп атабыз. Ошондо биздин министрликтен ошо окумуштуулардын катышуусу менен протокол чыгып атат. Бул протокол деген закон. Кыргызстанда коронавирусту ушундай жол менен дарылайсыз деген. Ошол протокол боюнча жазылуу нерселер турат. Мен сиздин сурооңузга абдан жакшы түшүнүп турам. Себеби ошол кээ бир дарыгерлер деле телевизордон азыр бардыгына доступ болуп калды. Мына бул жакшы дары жакшы экен, ана бул жакшы дары экен деп. Бир сөз дексаметазон жөнүндө себеби мен телевизорго барган сайын ошону сурап атышат. Бул катуу ооруган ооруларга берилет. Аны ушу больницанын гана негизинде жасалат. Экинчиден дагы бир дарыгер айтып атыптыр, соданы бир стакан сууга куюп бир күндө 5 маал ичсин деп. Анын дагы негизи бар. Себеби бул организмде туздуу шарт түзүлөт да. Туз абдан көп нерседе вирустар, бактериялар дагы өнүгө албайт. Бирок мурдагы баары көтөрүп алып эле жашашка болбойт. Себеби бул бөйрөгү ооругандар бар. Мынча тузду ичкен адамда шишип, берки оорулары көбөйүп калышы мүмкүн. Дагы бир жерден перекись водороданы капать эткиле, Россиянын телевидениеси Израилден айтып атат, алоедан ичкиле дегендердин бардыгы бул илгертен бери бар нерселер болчу. Ошол вируска, бактерияларга таасир этиши мүмкүн. Ошол телевизордон айткандар да айтып атат, ар нерсени дозасы менен, чени менен, эгер сен ошол дарыга ишенсең, ошол дарылык касиети бар деп жазылуу болсо, ошондо гана пайдаланыш керек. Бул дагы адамдын өзүнүн организминин өзгөчөлүгүнө жараша болот экен да. Албетте, бул мына башында айтып, коронавирус деген ушу жалаң эле 60-тан ашкандардын оорусу экен, ошолор ооруп анан кийин абдан көп чыгымдар болуп атат деп. Бул аксиома башка ооруларга деле тиешелүү. Албетте, жап-жаш, күчкө толгон, спорт менен машыккан, шамдагай сергектерде ал коронавирустун башка оору деле көп учурда жеңил өтүп, эгер оору болгон учурлары болсо дагы бул ооруган адам аны жеңип чыгат. Бирок жаш өткөн сайын буга чейинки дагы толгон токой оорулар бар, өнөкөткө өткөн ошол оорулар коронавирустан кетпей, ошол ооруларынын жаңырганынан, өнөкөт ооруларынын жаңырганынан, жүрөктүн көтөрө албай калганынан, өпкөнүн көтөрө албай калганынан болуп атат. Ошон үчүн коронавирус кайсы курактагы болбосун, бала болобу, чоң болобу баарына бирдей жугат, бирок ар бир куракта ооруну көтөрүү бул иммунитетке түздөн түз байланышы бар. Мына ооруп айыгып чыкты дейлик. Ушул ооруп айыгып чыккан бейтаптар кандай эрежелерди сакташ керек, эмнени карманыш керек өтө катуу? Ооруп айыгып чыккандар дагы кайсы түрү менен ооруду дегенди айтабыз. Эгер грипп катары болуп, жеңил түрү болуп кеткендер болсо, анда бир 2 жумача гана оор нерселерди көтөрбөй, суукка кабылбай турса өзү эле жакшы болуп калат. Бирок пневмония болгондор, мен жогоруда айтып кеттим, азыр тажрыйба азыраак, себеби бар болгону жарым эле жыл болду. Бирок буга чейин да айтылып келген окумуштуулардан өпкөдө склероз деп коет, ошол жанакы мурда воспаление болуп, сезгени ооруп турган жер так болуп калат. Бир аз кургагандай, бир аз катыгандай болуп. Ошол катыган, кургаган
участок чоңбу, кичинеби. Эгер ал чоң болсо, дем алууга көп өзүнүн тоскоолун тийгизет. Ошондой учурларда коронавирустук пневмониядан толугу менен айыгып кетүү мүмкүн 3 айга, мүмкүн кээ бирлеринки 6 айга чейин созулушу керек. Мына мен ошо элге айта кетейин деп атам. Азыр биз абдан ушул дарыгерлерге, бул жана шаардын жетекчилерине, областтын жетекчилерине абдан чоң ыраазы болушубуз керек. Себеби алар кыска мөөнөттө больницалардын бардыгын биздин чынын айтыш керек. 30 жылдан бери бир дагы жаңы больница салынган эмес, ал дагы чын. Бирок аны азыр көтөрүп сөз кылып, байрак кылгандан эч кандай пайда жок. Бул коронавирус өткөндөн кийин айтыла турган сөздөр. Ушундай кыйын абалда дагы жаңы неме орундуктарды уюштуруп, ал уюштуруп койгондон тышкары ал жерде иштей турган дарыгерлер болуш керек. Мына ал башка сөз. 30 жылдын ичинде биздин дарыгерлер, мугалимдердин бардыгы дүйнө жүзүнө тентип кетти. Азыр ошолор кайра бизге келип жардам берип атат. Биз буларга чындыгында ыраазы болушубуз керек. Бирок азыр барлары дагы күнү түнү дебей ошо оорулардын жанында баспай калышты. Ушунчалык оорлукта болуп атат. Мен ойлойм, ошол биздин иштеп аткан дарыгерлер биздин элге нааразы да болуп кетет да. Себеби эгер жанакы немелерди, интернетти окуса, кандай гана ыза боло турган акыйкатсыз сөздөр ошол дарыгерлерге дагы, главврачтарга дагы, министрликке дагы айтылып атат. Ошон үчүн ар бир адам ойлонуш керек. Мен ошол главврачтын ордунда болсом, министрдин ордунда болсом, эмне кылат элем? Азыр эмне жетишпей атат? Мен кандай кылат элем? Эгер ошондой ой болсо, даяр планы болсо, жиберсин министрликке, жиберсин өкмөткө, ошолордун бардыгын карап мүмкүн жасаар. Бирок ушунчалык аракет кылып, ушунчалык жасап аткан нерсеге ыраазы болбой, ар түрлүү сөздөрдү чыгарган бул чыккынчылык. Дагы бир нерсени айта кетсек болот. Бул коронавирус биздин эми саламаттык сактоодо өлкөдө болгон жетишпестиктерди аябай айгинелеп койду. Биздин максат азыр ушул коронавируста баарыбыз бирдей биригип, майда чүйдө таарынычтарды, көрө албастыктарды, мурда болгондордун бардыгын токтотуп, ушул нерседен чыгып кетишибиз керек. Аны ар түрлүү кылып айта берип, атайлап бир жаман максатта, жаман жолдордо көрсөткөн бул абдан жакшы эмес. Себеби бул элдин наркын бузуп атат, элдин биримдигин бузуп атат. Ошон үчүн жалаң жакшы жактарын айталы, жакшы жактарга которолу. Жалаң эле жаман дей берсе, бирөө бизге жакшы мамлекетин берип койбойт. Сапарбек Тобокаловна, мына сиздин тажрыйбаңыз дагы мол, анан калса инфекционист, адиссиз, дарыгер катары биздин жарандарга эмне каалайт элеңиз, кандай кеңеш берет элеңиз бул багытта? Ушу мен биринчиден бул аксакалдуу агаларга, акса майлуу энелерге суранат элем. Балдарыңарга, келиндериңерге, неберелерге, туугандарга бүт сиздерди ким укса, сиздин сөзүңүздү авторитет катары пайдаланса, карманса, айтыңыздар. Бул оору дагы эми үстүдөн жиберилген, Алла Таалам жиберген оору. Көп кыйынчылыктар болуп келген. Ал кыйынчылыктардын бардыгын биримдик гана жеңген. Ошон үчүн ар бирибиз пейилди оңдоп, биринчиден өзүбүздү сактайлы. Мына жана жогору айткандай, 3төн 1 гана ооруйт, калган 2 бөлүгү оорубай калат. Эгер ошолор оорубай калган учурда өздөрүн сактаса, бул дарыгерлерге жасаган жардамы, мамлекетке жасаган жардамы. Анан дагы бир нерсе.
кийинки убакта ушу биздин кыздарыбыз, сиңдилерибиз, келиндерибиз ушул өтө эле телефонго берилип кетишти. Эле кечке ушул телефонду чукулап, дагы кайсы сөзгө катышпай калдым экен, кайсы жерге мен өзүмдүн сөзүмдү кошо калайын дебей, энелик милдетке кайрылалы, аялдык милдетибизге кайрылалы. Мына балдарына көптөн бери жасап бербеген ширин тамак болсо, ошону өз колу менен жасап берсин. Күйөөсүнүн көйлөгүн өз колу менен ütүктөп берсин. Азыркы заманда, азыркы учурда анын сөйлөп, тиги интернетте сөзүн кошуп, тилин куруп жаткандын азыр эч кимге кереги жок. Азыр биз нукура, аялдык, адамдык өзөгүбүзгө кайрылалы. Ошону айтып кетсин. Экинчиден, дагы бир айта турган нерсем, мына бул биздин элди козуткан коронавирусту бетине кармап алып, дагы өч алуунун жолуна туруп, дагы бир бийликке барам деген жолдорду элдин арасына таратып атат. Бул абдан коркунучтуу, кооптуу, кырдаалды түзөт. Мисалы, мына менин оюмда дарыгер катары алдын алуу чаралары. Дарыгер катары ошону айтып атам. Азыркы учурда бир главврачты турсун, министрди турсун алмаштыргандан көрө, бир медсестраны дагы биз ордунан алмаштыра албайбыз. Себеби ал өзүнүн ордунда азыр жумушун жакшы билет. Жаңы келген киши анын жумушун дагы жасай албайт. Экинчиден, биздин эл ден соолугун чыңасын. Жанакы машыгууларды жасасын, бассейндерге болобу, витаминдүү тамактарды ичсин. Ошондо гана ден соолугу чың болуп, коронавирус дагы жукпай калышы дагы мүмкүн. Ошон үчүн мен бул биздин элибизге, журтубузга кайраттуулукту, сабырдуулукту, чынчылдыкты, бирок ошонун бардыгын бир жакшы нукта, жакшы пейилде жасасак, коронавирус дегенде эле өтүп кете турган нерсе. Рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар, Радио Клиника 118 программасынын булуктуруусунда пневмония жана коронавирустан сактануунун жолдору, бул ооруларды дарылоодо кандай бир эффективдүү ыкмалар колдонулуп жаткандыгы тууралуу бизге түз байланышта телефон аркылуу медицина илимдеринин доктору профессор Сапарбүй Тобакалова айтып берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.